Умар Мажитов 25 жашта, кесиби боюнча инженер. Бирок 6 жылдан бери сулуулук салондордун биринде чач тарач болуп эмгектенет. Мен бул кесип менен 2012 жылдан баштап алектенем. Ал кезде университетте окучумун, студент болчумун. Бош убактымды текке кетирбейин деп, кыска мөөнөттө курстарга катышып, үйрөнүп алгам. Ошондон баштап окуп иштеп, чет жактарда да жүрүп иштеп келдим. Капысынан эле болуп кетти десем болот. Негизи азыр жагат. Башында түшүнбөй жүрчүмүн. Акча үчүн эле иштеп жүргөн учурум болгон. Күнүнө 5-6дан ашык кардарды кабыл алган Умар ар бир кесилген чачтарды жөн эле таштандыга төкпөй, өзүнүн талантынын аркасында сүрөт жаратууга жетишкен. Мындай жаңылыкты Кыргызстанга биринчи жолу киргизип жаткан каарманыбыз учурда кадимки чач менен бир нече белгилүү инсандардын портретин жарата алган. Дал ушул азыр Умардын мындай өзгөчө чачтардан жасалган сүрөттөрүнө дагы күбө болобуз. Ал эми бул сүрөттөр кандай жасалат, кантип тартылат, анда Умар бизге өзү көргөзүп берсе. Даярсызбы? Анда эмесе кеттик. Жүрүңүз. Ал эми азыр Умар белгилүү индиялык саясатчы Махатма Гандинин портретин тартууга киришти. Быйыл жайында клиент жок учурда зериккенде мен алектениш керек болуп, биринчи кафелге тарта баштадым. Андан кийин мындай холуска түшүрө баштадым. Ар бири ар кандай убакытты талап кылат. Дизайндын жеңилдигине, оорлугуна байланыштуу болот. Кээ бир учурда илхам келген учурда жарым саатта деле бүтөм. Эң бат бүткөнүм. Эң көп иштегеним 2 саат. Жогорудагы баарыбыз бүткөн сүрөт аягына келип чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.